Нурлан эми кирчи. Мындай ситуация биринчи жолу болуп атат негизи. Ал адам мага запрос ырыта албай аткан кандай бул? Эмнеге андай болбош керек негизи, Такого же не бывает. Жок, мага запрос вообще ырыткан жок, так ырыткан жок. Нурландан башкасын баары ыртып атат. Мен Нурланга даже подписка болдум, атайын чыгып азыр. Анда дагы кирбей атат да, эмнегедир. Жок, черный списокто жок экен. Мен ага подписка болдум, жаңы аккаунттан кирип көрдүм, черныйна жокмун. Башка аккаунт менен кирсең, Нурлан анда башка лев аккаунттарга мына бар экен. Эмне болуп атат? Нурлан. Кошулдук. Давление болуп кетейин деп психовать этипчи. Мен да уже Инстаграмда ыртырайын дегенде жаңы элечи. Жолдубек. Жанагы эме боюнча айта берейин, сен голосовойду унутпадың, угузбадыңбы, Ренат? Аны мен Жолдубекке жөнөткөн эмесмин. Аны мен Аскат деген бирөө болгон, ошо Тифкоинин башында биз менен иштешип жүргөн. Анан ошол 300 000 акча алган. 300 000 Жолдубек токкенда отур. Жолдубекти кошсоң, ал жото мынчалык жалган сүйлөбөш керек да адамчы. Мындай хотя бы эркекче мындай Нурлан, интрига эфир болуп атат, могучу. Ооба. Апайка айтканды сен ал айткан эмес дейт. Анан мына өкөп турган бетте отам. Ой, Нурлан. Кандайсыңар? Жакшы. Акыры бет. Кудайдын калпын айтпачы. Аскатка жөнөтпөй эле мага жөнөткөзүң. Мен экөөбүз. Менде переписка до сих пор бар. Азыр да көргөзүп бере алам. Көрсөтсөң. Анан, хорошо. Мен сага андай грубо тийген эмесмин. Ким? Жок, ой. Этмесең да мен сага канчалык эметкен эмес. Мен тиги макул анда мага жөнөтүлбөптүр. Ал голос каяктан анан да менде. Аскатты мен тааныбайм да, ал ким? Жок, сен биринчи ошол новостьте Тифбирдемкеде группа жүргөндө ошол жерде жүргөн да. Анан ошо менен ошо Тифкоинди жамандап чыкканда, сен ошол Тифкоин менен иштеп тамагын жебедиң беле? Эмне үкен тамагыңа тикип атат, ал иним деп. Ой, ал бөлөк, ал ошол голос мага жазгансыңар, мага жибергенсиңер. Силер деген жанагы эмеге Юбитке кирип алып прямойдон мына тиги Ripple-дын деле объему жок, ошон үчүн биздики да объему жок деп калпайтып атканда мен жазгам. Нурлан калпайтпагылачы. Андай эмес, ал Ripple башка сайтта деле толтура объем чыгып атпайбы десем, ошол голос жөнөткөнсүңөр 27 декабрда келгенден полный сен менен болот, болбосо эркек болбой калайын деп жөнөткөнсүңөр. Анан эми кантип эле ошол нерсе башка бирөөгө жөнөткөн болуп калат. Макул, ошону доказать этчи. Эмне десең кылам ошо? Эгер эркекче мен ушу голосовойун сага жөнөткөнүмдү доказать этсең, переписканы ырытсаң эме? Личкага видео менен через снимок экран кылып сизге жөнөтөйүнбү азыр? Прямо азыр. Жок, сен мен жана. Мен ошентип сөксөм дагычы, эси сени сөккөн болсом да, ооба мен сөккөм демекмин да. Просто мен сени антип сага антип катуу сөйлөгөн эмесмин да. Эркекче айтканда. Мен жөнүндө калпайтып атам бе ошондо? Жолдубек, башка телефон жокпу сенде? Экинчи телефон. Ташып атасың. Калпайтып атасың деген. Менде мобиль телефондо да ал переписка. Көз сүйлөшкөнбүз. Мен жок, ошондо мен калпайтып атам да турабы, жөн эле ал переписканы алып эле жөн эле силерди күнөөлөп атам да. Чоң эле өзүмөн улуу кишини эле күнөөлөп атам да, мына мушул мага жазган деп, турабы? Кайда? Ошондойбу? Сени калпайтып атасың дегеним жок, Жолдубек. Биринчиден. Анан силер мага жазып атпайсыңар, силер ошол перепискада бар, азыркыга чейин бар ал. Мен ошол акыркы жолу ошону жазгансыңар. Анан мен айткам, макул мен силерди күтөм, полный качан эметесиңер, менен иш алып барасыңар деп күтөм деп. Мындай кака жарган смайлик жөнөтүп ийгенден кийин силер мени чорныйга тыгып салдыңар. Ошол бойдон все болду, связь жоголду, үзүлдү, бүттү, жоголду. Сен уксаң, Жолдубек, мен сен менен эмне үчүн монтип сүйлөшпөйм билесиңби? Эмне үчүн? Эмне үчүн менен монтип акинеге айтып сүйлөшпөйм билесиңби? Билбейсиң. Неге дегенде сен адам сүйлөйсүң, бирок бияктагы адамды укпайсың. Азыр да мен сүйлөп атам, сен бияктагы адамды укпай эле өзүң эле жанагы сүйлөп кетип атасың да. Адам укканды дагы сүйлөгөндү да билсиң. Мен сага айтып атам. Мен эркек болбой калайын. Ошол записти сага жөнөткөнүм мага доказать эт. Анан мен Нурлан азыр ыртат мага. Жок, азыр доказать этип берем. Анан Ринат байке жөнөтөм азыр видеону. Азыр мен чыгып туруп, азыр сизге прямо азыр мен өзүм голосум менен прямо азыр жөнөтөм азыр. Азыр прямо азыр жөнөтөм. Сал жөнөт мен. Азыр кайра чыгып жөнөтөм азыр. Жолдубек алпайт атабы? Жок, мен мындайда муну менен сүйлөшкөм. Эми мына ошол мындайда кээ бир адамдар болот го, адамдын мнениясын, адамдын сөзүн укпайт да өзүнүкүн эле талкайт эте бере турган адамдар бар да. Вот ошондой иним бул бала ошондойрок да, бир азчы. Ошол себеп муну менен мындай спорго да барбайм, муну менен сүйлөшпөйм дагы да. Анан чын айтканда мен эмне деп калпайттым деп атпайбы? Да, бул туура айтып чыккан. Йобит биржа скам,
начар биржа деп, сайты жок деп чыккан. Бирок ошол жана Турцияга кеткенде элди паникага алдырган именно ушул бала болгон да. Ал кандай кылып качып кетти деп элди паникага алдырган ушул бала. Биз на самом деле качып кеткен эмеспиз да. Так, эми достор, ушул жерден Russian всегда ушу Нурландын жана бүт брокерлердин, бүт аферисттердин бир эле суроосуна жооп берейинчи. Мына могурекил видеороликте Нурлан менен Кеңешбек качып кетти деп, элди дүрбөткөн, анткен минткен качып кетти деп айткан деп айтып атышат да. Постоянно ушуга эле асыла беришет да. Жолдубек ушинтип калып айткан, анан минткен, тигинткен депчи. На самом деле бул сөздүн өзүнүн действительно фактысы бар, потому что как раз ушул видеоролик чыккан мезгилде, мына 8 ай мурун, даже датасын карайлы да, азыркы датасын. Бул 5-декабрда чыккан болчу да, бул видеороликчи. И 5-декабрда чыккан мезгилде действительно Кеңешбек менен Нурлан экөө тең Турцияда жүрүшкөн эле. Эмне себептен ал жакта жүрүштү эле? Потому что бүт поголовно брокерлердин айтуусу боюнча ошол кезде булар жайды жайлай элдин квартираларын, үйлөрүн, машинелерин тифкоинге алмашып, декабрда $10 болот, ноябрда $10 болот деп алмашып туруп, анан ноябрь, декабрда $10 болбой калган. И болбой калганына байланыштуу булар ошол жака кетишкен, качып кетишкен. Действительно бул ошондой болгон. Муну топовый брокерлер айтып берген да. Эми аны кайсы брокер айтып бергенин мен айтпайм, потому что ал менин информаторум да. Ошонун арты менен көп информация алдым. Ошон үчүн мен аны айтып берем. Бирок мен эмне себептен качпай калды деген видеороликте мына могурекил видеоролик менен түшүндүрүп бергем ушул жерде. Кантип искусственно мына эң башында турат Tifcoin $11 болду, Жолдубекти не дей аласың деген видеоролик чыккан. Ушул видеороликте мен толук айтып бергем. Кандай ситуация менен булар бааны көтөрүп атат искусственно. Биринчиси, экинчиси эмне себептен булар кайра артка кайтып келди. Кантип өзлөрүнө возможность түздү, чтобы кайтып келгенге. Ушуну раз и навсегда запомните. Мен тиякта качып кетти деген, потому что действительно качып кеткен. Андан кийинкисинде булар искусственно бааны көтөрүп туруп кайра артка келишкен. И болду. Кайра артка келгенден кийин бааны $10, $11 көтөрүп койду. Элдер дабырап, далпалактап барышып, мына алып алышты. И бүгүн август айы, уже сентябрь айы, и азыр Tifcoin каякта. И эми силер эмне дей аласыңар? Шайка брокерлер, аферисттер силер. Давайте видеону дальше улантабыз. Биз жөнүндө эле Москвага кандай максат менен баргансың? Турцияда, Индияда кандай максат мененсиң азыр? Ошону Индияда деле Tifcoin'ду раскрутка кылыш үчүн бул жакта маркетологдор менен сүйлөшүп атабыз. Сүйлөшүп бүттү, ишке өтүп атат уже. Экинчи тарап менен сүйлөшүп атабыз. Мен дагы эле барам да. Дагы эле Кыргызстанга барып, дагы башка странага кетем менчи. Ошол себеп менин ишим ушул да. Мен качып жүргөнүм менен эмне Москвага барып, Москвадан кармай албайт дейсиңби? Бияка келдим, бияка эч ким колу жетпейт дейсиңби? Любой жерден кармалып таап алам десечи. Мен качып жүргөндөй, качып кетти деп туруп, ошентип элди паникага алдырган. Ну ладно, да, биздин сайтыбыз жок болчу, ну да, биздин переводубуз кымбат болчу. Эми любой бизнес ошентип кем менен анан чогулуп, анан өзүнчө бир өзгөрүш болуп, анан калыптанат да любой бизнесчи. мен чын айтканда мындаймын да. Негативден көбүнчө алыстайм. негативден негизгичи Нурлан баарыбыз алыспыз да. Мен деле жаман көрөм негативди. Просто элге сен эмеңди жеткизишиң керек болуп атат да. Неге мындай жолго түшүп калганмын? Эмне себептен? Анан просто бунун артында элдин акчасы каякта деген суроо болуп атат. Ошол суроого жооп берем. Анан мисалы мындай да, мен мисалы сенден акча карыз калып, анан акчаны Нурлан мисалы коюп бере албай калдым. Менин могу үйүм бар, же могу машинам бар. Ушуну коюп бере албасам, убагында мону берем деп, мисалы гарант берем да, туурабы? Анан эл кандай гарант болот? Эртеңки күнү эл миллион мындай да. Кээ балдар бар экен, миллион акыркы машинасын салып туруп ушул ишенген да. Жүрөгү мененчи. Кудайым буйруса азыр мен мерде миллион салсам 100 миллион көтөрөм деген ой менен барып салып туруп, анан азыр нолдо отурат да. Машинасынан да жок, акчасынан да жок, анан Tifcoin көтөрүлгөн да жок. Эми ал эмне кылат? Анан жанагы бир SMS окудум, бирөө өлүп алыптыр деген. Ошол калп. Ошондо эми Tifcoin'дан экени ал калп. $500,000 ошол ал калп. Анан мындай да. Салыштырмалуу Жолдубек деле билет да.
былтыртан бeri биздин артыбызда жүрөт. Мына тура мен былтырга- башта салгам бет Али деп. былтырмага салыштырмалуу көп нерселери болду да азыркы учурдачы. Булар менен өзү бир түзмө түз ушундай бир сөзгө эметпей аттым эле. Мына Сулайман 18-988 өлгөн факт дейт. Мына кара Нурлан. Коин деп турат. Көрсү бул деген менин аккаунту, мен чорныйга тыгып койгон. Илгери сүйлөшкөнбүз. Ала. Сүйлөшкөнбүз. Жолдобек Абсатаров деп турат мына. Ана могу жерде мен жазгам, калпты айтканда ичине эки жакты карап калп айтсаңар болобу, деп жазгам. Ана мына мисалы Ripple-дин объем торгов 24 саатта 2 миллиард. Алар сурап аткан жок, именно жана голосовой угуздум бул. Отур, отур. Көрдүңүзбү? Бул эч кандай аскатка эмес. Senden geliptir Nurlan. Мына мурун да сүйлөшкөнбүз. Al. Mundayda da men mojada jeri yurgan taşlar gereken çıkışta onun bekletmesini. Men aylar videoda var. Emnemle tuğan. Ege maçesinde 17 ноябрда мен видео тартам деп жазган элем да, ошого катыш деп. Мына. Gördün da Nurlan. Жок, жанагы запись мен сүйлөшкөнүм жокмун деп атканым жок, Ринат. Мен сүйлөшкөм. Болгону жанагы запись. Ya sen aytпайсың. Эми Жолдобек кайра связька чык. Азга отурат Мен Нурлан. сүйлөшкөм, мен жок деп атканым жок. Жолдобек тошол азыр. Мен сүйлөшкөнүм жок дебедим, мен сүйлөшкөм. Бирок жана алдагы записти мен бул Жолдобекке жөнөткөн эмесмин да. Муну мен адам теле жакын эле сүйлөшкөм. Жерде бирок сенин эмең бар экен, сен жазым экен, сенден келген экен да бул. Ооба, жазууларым бар. Голосовой, сен жана угузбадың бир голосовойдучу. Вот ошону айтып атам. Жок, берде сенден болупту ошо голосовой. Карап калп айтсаңар болот. Көрдүңүзбү? Бул эч кандай аскатка. Мына Нурлан карасаң. Кара мен басам. Сенден келген эмес. Мына мурун да сүйлөшкөнбүз. Бул башка запись болуп атпайбы, Ринат? Жок, ошол эле запись жөнөтүп атса, ошол эле бир эле чаттан көрсөтүп атса бул. Жок, сен жанагы угузган записти 24 жок да, бул башка записти көрсөтүп атат. Неме? Угузуп атат. Жок, ошол сен экөөс эркекче сүйлөшөбүз деген запись угузуп атат. Ошону до конца койсун да. Телеграмда. Oluptur. Men özümdün her bir sözüm için cevap vereyim de. Her bir Жок, ал записти вот именно ушул записти мага Жолдобек угузсу, мен ушул записти мен Жолдобекке жөнөттүм. Каяктан келди алдагы запись? WhatsApp'tan. WhatsApp'tan көрдүңбү? Муну башка бирөө жөнөткөн. Жок, өз жөнөттү. Эмне калды? Бул конфликт башка темада, башка бирөө менен болду. Отур азыр. жазгам, калпты айтканда ичине эки жакты карап калп айтсаңар болобу, деп жазгам. Ана мына мисалы Ripple-дин Жана сөздөр. 24 саатта 2 миллиард деп турат. Ошону бул эме жок деп жазып атпайбы мына? Мына. Көрдүңүзбү? Ар бир сөзүн жооп берем дейт. Мына мурун да сүйлөшкөнбүз. Көрүң, сен жооп бере албай. Жанагы сөздөр, сен айт, мен буга чейин угузган сөздөр. Койсоң тигине. Буну коем ара. Сөздөр окшош. her bir kılgan sözüm için ben cevap vereyim. Но sen cevap vere alбай каласың. Мынаки, сен деле сөздөр окшош эле болот. Жок, ошону до конца койбойбу?
до конца. Эме кылчы. Жолдобек до конца ошо именно сүйлөгөн жеринде тартчы. Скрин кылып жөнөтчү мага. Ошол записьте болбосо жөнөтсүн. Ошол Ошол да. Эми ошентип сүйлөгөндүрүм, бирок анын аягы башкадыр балкимчи. Давай, хорошо. До конца болалы. Окшош болгондур, бирок үнүм меники, бирок аягы башкадыр. Эми ар кандай болушу. Давай, хорошо. Туура айтасың, Нурлан. Элде сомнение армабасын, сен да сомнение армаба. Жолдобек, полный до конца сүйлөгөнүн тартчы, эчтеке сүйлөбөй. Көрүп атам азыр, мен да тартам азыр. Азыр мына жөнөтөм дейт. Өтө чоң маселе болуп атыптыр Нурлан бая. Действительно эле мындай мен буну көбүн маани бербептирмин бул нерсегечи. Мына ыргытты. Угуп тур. Мен өзүмдүн ар бир сөзүм үчүн жооп берем да. Ар бир кылган ишим, ар бир кылган сөзүм үчүн мен жооп берем. Но сен жооп бере албай каласың. Бек. Азыр мен кичине сага некогда болуп атат да магачы. Бек деген бул Жолдубек, айтып коеюн сал жигиттер. Бек деген Жолдубек бул. Сен Бек. Карап тур, тиги записьте Бек деген жок. Бар. Калган ишим по полному сени менен болот. Ушкен. Все. По полному сени. Эми отур эми, тин ошойн эми. Ооба. Мен адашым. Действительно жөнөт. Эми мына эми ошо эми ойлонуш керек. Эркек кылдың. Ооба. Конфликт берки менен да болгон да, ошо менен сөгүшкөм, катуу сөздөр жазгам. Ал дагы ошол жөнөткөнгө деп ойлоп турмун. Мен мойнума алдым, ооба. Все. Отур эми азыр врачка кошусун эми инчек. Коштум анчы мына. Принять кылдым. Жана айтып атпаңбы, эркек болбой калайын деп, ошону элсирип атат. Эркек болбой калдыңбы деп башында. Жок, эркек болбой калайын дегеним жок. Айтканын кылам деп. Мен айткан сөзүм билем да. Айткан эркек болбой калайын дебейин деген жокмун. Сен айтканын кылам дедим. Эми Жолдубек эмне айтат билбейм. Сен айткан кыласың, болду азыр. Азыр айткан, любой айткан нерсесин кыласың, туурабы? Эми айла жок деп эмне кылам? Ошо сөз кетти. Все, айткан сөз алтыга мок дейт. Давай, Жолдубек кошулчу кайра. Мына любой нерсени кылам деди эле, эми айт эми. Элдин акчасын кайрып берсин. Прямо азыр. Прямо 2 миллиондон, 7 миллиондон салгандыр. Анткени именно Нурлан айткан $20 чыгат. Мына азыр чыгат. Ким албай калса, ыйлайсыңар, сыздайсыңар. Силерди шылдыңдайбыз деп айткан Нурлан. Прямойлорго отуруп алып. Ошолордун баарына Нурланга ишенип акчасын салгандардын акчасын кайтарып берсин. Хорошо. Кайтарып берем. Сөзсүз. Качан? Раскрутка кылып, кайра өстүрүп, элди 1 сом акчага күйгүзбөйм деген мен принцибим бар да. Кайра реклама кылам, кайра бааны көтөрөм, элдин акчасын кайтарып турам кайра. Ошол эле айтканың болсо болду, аны орундайм. Ага мен болгон аракетимди кылам. Ошондо сен азыр эркекче сүйлөп атасың, анан эртең күнү болбой калсачы Нурлан, кандай окуп ошондо? Биз сени мындайда кандай? Биз инсанбызда неме Ринат, эчтемке гарантия жок. Мен бир эле нерсе гарантия берем да. Bir gün emес, bir gün ölөсүң дейм да. Это гарантия, bir gün эмес, bir gün ölөбүз. Андан башка эчтемке гарантия жок. Азыр 5 мүнөттөн эмне болушуна гарантия жок. Же могу жерден бирөө жарым бир нерсе гарантия бере алабыз. Же сен бир нерсе гарантия бере албайсың. Эч ким эчтекеге гарантия бере албайт. Биз себебин гана кылабыз. Бизди колдоп, биздин ишибизди ишке ашырыш бул Кудайдан да. Ошол себеп биз иштеп атабыз. Көтөрүлсөчү, жанагындай болбойбу маселе, мисалы. Биз билбейбиз да гарантия, сен айтып атпайсың, гарантия эч ким бере албайт. Анан эртең күнү баа, допустим, $20 чыгып кетсе. Анан сен жанагы жо мен 20-дан албайм, 11-ден алам, или 10-дон да алам деп чыксаң, Ушул жерден жооп берем. Мурда бир биржада болчу. 250-нчи орунда турган бир биржада болчу. Ал жерде контроль полный биздин колдо болчу. Ал действительно, потому что ал эмне үчүн? Ал биринчи класстар үчүн жакшы болчу да. Мындайча айтканда элдин түшүнүгү жок болчу да криптовалюта боюнча. Ал биржага жөн эле регистрация болуш, Instagram ачкандай эле нерсе болчу да. Азыркы мореке 4 биржада барбыз.
тиги Юбит бирже 250 орунда биржа боло турган болсо, азыркы 60 орунда турган CoinSbit, XCOM деген биржа 40-чы 35 орунда турат. И 30 орунда турган Bytebit деген 4 биржага киргенбиз да. Именно ушул жерин айтып коеюн. Эртең 20 долларда чыга турган болсо, ошол биржадан да 20 долларды көрсөтөт. Эми кара, сен айтып атпайсың сен баягы январда Кудай буйруса бүгүн Аллахга жетишип калгыла, январдын ичинде эле 20 доллар көтөрүлөт деп гарантия бергенсиң. Эми ошол эл айтып атат. Эми ошол гарантия барбы дейт азыр. Биринчи кайсы жыл экенин айткан эмесмин, Ренат. Февраль деген. Жаман, ой, болбойт да андай. Мен Нурман мага 1000 доллар берип турбайсың да, каршы калып турам, мен жылын айткан эмесмин. Бул тамаша. Муну жөн тамашалар. Кичине жүрөк токтотпой элдим. Бул тамаша. Да, айткам. Бирок гарантияны мен башка нерсеге бергем. Ушул жерде видеону деле карап турсаңар кесилген. Ал толук видеодо башкача да. Болот. Давайте биз февраль айында 20 долларга чыгат дегенбиз. Бул 20 долларга чыгат тургандар. Мен гарантия менен айтып кете алам. Эмнеге дегенде, караңыздар, биз 1 сомдон баштап, биз 1 сомдон, 2 сомдон ушуну алып койчу, ушул эртең эле 50 сом болот, анан 100 сом болот, анан 1000 сом болот десем, эч ким ишенбейт болчу тургандар. 1 сомдон алып, 2 сомдон алып, олтуруп 10 сом болуп, 10 сом учурунда дагы эч ким ишенген эмес. Азыркы учурда мага 10 сомдон таап бергилечи тифкоин. Жок тургандар. 10 сомдон тифкоин деген ал жомок болуп калды. Даже 100 сомдон жок, даже 500 сомдон жок тургандар. Тифкоин тиф февралдын 20-сында көтөрүлүп кайра түшөт деген бар. Ооба, 20-сында 20 долларга чейин көтөрүлөт, Кудай буйруса. Февраль эми башталып атат. Тура 20 долларга чыгат дегенбиз, чыгат тугандар. Coin Market Cap'ка Кудай буйруса бир аз күн ичинде кирет да. Кыскасы, сиздер азыр бул жерде мындай болуп атат да. Батыраак эле 20 долларга чыкса, анан сатып ийсем деп атасыздар да. Чыгат Кудай буйруса тугандар. Ошон үчүн бир аз сабыр кылыңыздар. 20 долларга да чыгат, 30 долларга да чыгат тугандар. Уже дүйнөлүк рынокко чыгып 20 доллар, 30 доллар, анан 50 доллар баасы өсүп кеткенден кийин анан тифкоиндун баасын түшүнөсүз. Тифкоиндун баркын түшүнөсүздөр. Көпчүлүгүбүз айтып жүрчүк, 10 долларга чыкканда батыраак өсүп баштайт. Эмнеге дегенде биржада биржадагы трейдерлердин, бөлөк мамлекеттердин көзүнө көрүнүп баштайт деп айтчык, бирок айтканыбыз чын эле чыгып атат. Өзүбүз түшүнбөй калган жерден баалары көтөрүлүп жатат. Значит, бул 20 долларга чыкканда дагы батыраак өсөт. Кудайым буйруса, быйыл 100 долларга чыгып калышы мүмкүн. 20 долларга элдин баардын жеринде ошол 20 долларга чыгат. 20 долларга 40-50 долларга деле чыгат тугандар. Мен гарантия бергем, жана блокчейн система бар эмеспи? Блокчейн системадан 12 сөз берилет. Андан зыламайт этип ал жерден тифкоинди бирөө алып коюу мүмкүн эмес да. Ошол токенди алдыңар, ошол токениңер жоголбойт. Ошол акчаңар ордунда турат, баасы түшүшү мүмкүн. Кайра өсөт. Мен ошол жоголуп кетпешине гарантия бергем. Ага азыр деле гарантия берем. Азыр деле тифкоин турат кошелегинде. 12 сөзүн жоготкосо, ошол кошелектогу тифкоин жоголуп кетпейт. Мен ошол гарантия берем. Баасы түшөт, көтөрүлөт. Мен ошол айткам. Гарантия жок. Мен ал жерде мындай кесилген видео. Сен баягы айттың. Сен өзүң эле айтпадыңбы? Кес канчасы жасайт анычы? Жок, жазагандар бар, ошону айтпайм сага. Ошонун толук видеосун мен айыбым. Толук видеосун өчүрүп койгонум болду. Бул бир. Экинчиси, мен антип эмоция калтырып 20 долларга күйүп бышып чыгат деген себеби да өтө чоң болчу. Эмнеге дегенде Турцияга барса, ошол 10 доллардан болобу, 5 доллардан болобу, канча доллардан болсо да алып калышса, Турцияда миллион долларга торг жүрөт дегенде, ошол жака барып, ошол торг жүрүп атканда биржага киргенде сатып, элдер көбүрөөк пайдага чыксын деген максат менен. Урлан, мен мындай айтып алып турмун. Ой, болот деп карасаң. Ихсан строительный компанияның ызычусын билесиң азыр данный момент, Мен ошо Ихсан боюнча айтып берейинби? Мен жеке оюмда. Башын аябай сонун баштап келатып, анан бир моментте эл ишенбей вопросту көтөрдү. Эми Ихсан компанияга бүгүнкү күнү эч ким ишенбейт болду. Ихсан эмес, кооперативдин баарына. Не, жок, именно Ихсан азыр жок, үйгөлү кайтарып берем, келсе эч ким ишенбейт, болду, коркуп калды эл. Эми сенин ситуацияң
Tifcoin'dan elin bari büyügөнü büyüp atat, oturgan oturup atat. Мындан ары эч ким ишенбейт да. Такыр ишенбейт да. Кантип ишендиресиз ошону? Кантип ишендиресиз? Ошо Ихсан боюнча айтып кетейин да. Ихсан негизи ал тарауын талаш эмес, алар тааныбайм дагы, билбейм дагы да, бирок схемасын түшүнөм. Алардыкы Ихсан биринчи асылгандыгы үчүн алар уже оборотко жетип калган. Мисалы, миллион акча чогулду, 1 миллион акчачы. 1 миллион акчага 50 миң доллардан 20 адамга үй алып берди. Бо Нурлан айтып койчу, бо сен өзүң жана андай чала хейтерлериңе, сүрөтү жок хейтерлериңе айтып койчу, алдын ала эле өзүң мени криптовалютаны түшүнмөсөм деле мен зато элдин акчасын түшүнөт атам, каяка кеткен, каякта акча. Кайсы маңдай тер менен тапкан акчаларын салган эл. Морда Кир Алимова, кайда бир брокерлер, чала брокерлериң отурат сенинчи. Баргалга айтып коеюн. Элдин акчасы кайтарып келбесе, ошо брокерлер каждый день иштеп табабыз биз. Айтып коеюн Нурлан, заранее айтып коеюн, мындай жөн эле акылман боло бербесин эмне. Алар акылдуу, биз ошондо тупой болуп калып атабызбы? Элди мал ойлоп атабы элдер. Бирок жок, мен эмоция алдырган жок, мен алдын ала айтып коеюн брокерлерге. Чала брокерлергечи. Ончук брокерлерге. Булар эмне деп атат? Адам өзүнүн кылган иши үчүн жооп берет. Бул дүйнөдөн дагы, акыреттен дагы. Акыретке бул дүйнөдөн жооп бермечи. Билесиңер өзүңөр, туурабы? Ооба. Акыры ушул дүйнөдөн, ушул жерден жооп бериптир. Ошон үчүн айтып коеюн, бу хейтерлер. Нурландын брокерлери, Нурландын достору, билбейм, кирип жазып атышат. Бул железно сенин адамдарың. Не деп жазып атат? Мен окуй калдым. Окуйсуң берен, эмне деп атат? Ренат, сен өзүң криптовалютаны түшүнбөй эле эмне эле аралашып атасың? Мен түшүнүп, мен алайын деген ниет эмес менде. Мен именно элдин көйгөйүн, элдин вопросун көтөрүп атам бул жерде. Ооба. Тура түшүнгүлө достор. Мындай тура эмес. Айтып коеюн, брокерлер, эркекчи кармоосамчы, мына жаш куттуу жерде турабызбы, эркекчи могу бар, жаскан пальчиңен сындырам айтып коеюн. Ренат жөн анте. Эме мындай да. Элдин вопросун көтөрүп атат. Антип бир тараптуу болбогула, эки тараптуу карап. Эки тараптуу караган ордо Ренат сен түшүнбөйсүң. Мен түшүнбөсөм, анда эмне кылам мен аны көтөрүп вопрос. Элдин күйгөнүн үчүн түшүнүп, элдин күйгөнүн түшүнүп. Ошону айтып атам мен азырчы. Ренат, бул жерде мындай да, бул жактачы не только мени деле канчасы жазып атат да, могу жердечи. Могу жерде мени деле канчасы түшүнүп, түшүнбөй жазып атат. Менде хайп дейт билбейм, сен адамдарың да бердечи, железно сен адамдарың. Хайп өлөбөч бар. Мага делать нечего, ушунча нервти коротуп, мындай муну изилдеп, урушуп, согушуп, мага зачем душман, левый душман? Балким аны мага айтып аткандыр, хайп деп. Мага айткан жок, мага айтып атат. Сен адамдарың айтып атат мага. Ошол сен өзүңдүн талабың айттың. Мен эчтеке айта элек. Азыр ошондо конкретно Tifcoin'дин максаты эмне? Эмне кереги бар анын вообще адамдын баласына? Бизге эмне кереги бар? Негизи токендер эмнеге керек? Деги эле криптовалюта эмнеге керек өзү? Жок, мен силерден сурап атпайм, силер жооп бергиле да, эмнеге менден сурап атасыңар? Жок, мындай да, азыр ошого суроого жооп берип, өзүң жооп бересиң да. Биткоин ушунда эмне керек болгон? Жок, биткоинди айтпагыла, Tifcoin'ди сурап атам мага. Биткоиндин кереги жок. Tifcoin азыр максаты эмне? Адам баласына эмне кереги бар анын? Максаты эмне? Максаты? Азырынча анча деле керек эмес. Жок, максаты эмне? Максаты. Бул экинчи биткоин болуш. Биткоин болуш? Бул негизи экинчи биткоин болуш эмне керек? Болбойт. Канчадан каражат керек экинчи биткоин болуш, Нурлан? Ал каражатты кайра эле. Экинчи биткоин Неме? Экинчи биткоин болот экен, хорошо, макул. Хорошо. Биткоин токенби же эмне? Криптовалютабы? Коинбу? Коинбу же токенби? Азыр эле айтып кеттим, бул токен экенин мен койду эле айтам. Бул токен э? Иә. Токен. Мындай да. Токен. Неге коин деп коюп алдыңар эле? Жолдобек, сен мындайсың да. Бир информацияны сен до конца укпайсың дагы, өзүң бир нерсени придумать этип туруп эле сүйлөй бересиң. Мен азыр Ренатка айтып кеттим. Криптовалюта бул бирөө эле. Биткоин. Андан кийинкилер альткоин, блокчейни барлар. А блокчейни жоктор, булар токен. Жок, эме, Tifcoin токен да, хорошо, өзүңөр айттыңар токен деп. Ошол анда эмнеге Tifcoin'ду коин деп алдыңар эле? Эмне себептен? Токен болсо. Мындай да. Тиф токен дегенден караганда Tifcoin деген мындай звучит. Түшүнөсүңбү? Токендердин баарын эле токен дебейт, коин дейт. Эмнеге?
Не болгондо коин дейт ошо. Нурлан biraz kızarıp koyçu dedi. Kızartçı Nurlan. Kızarmasam ne kılayın? Men eski yıldan mesin berdi, biroq men kızarıp. Kep saldı. Жок, ошо. Al названиясы TikTok'en. Ошо эмнеге Tifcoin деп койдуңар эле? Карасаң деме. Эмне себептен? Жерде талашап турган эчтемке жок да. Жолдобек. Сен Жок, мен талашкан жок, мен силерден сурап атам. блокчейнди карасаң Tifcoin токен деп. Tifcoin названиясы токен деп турат. Түшүнтасыңбы? Ошо эмнеге Tifcoin деп коюп койдуңар эле, названиясын деп атам, ошону. Ошону сурап атпаймынбы? Tifcoin болсун деп койдук да. То есть элди баягы, бул коин экен, бул биткоиндай болсун деп ойлосун дегенде, баягы брокерлерге айткандай бул маркетингдеги ход дебейсиңер. Түшүнүп атасыңбы? Мунун коин экенин элдин баары билет. То есть токен экенин элдин баары билет. Бул жерде сен эле эмес. Жок, ошо эмнеге коин деп койдуңар эле? Мындай да, Жолдобек. Конкретно айтканда сен былтыртан бери сайтына сайылып келдиң, биржага сайылып келдиң, биржаны айтып келдиң. Азыр сен башынан бери билип көрүп жүргөнгө салыштырмалуу былтыркыга караганда быйылкы айырмасын сен билесиңби? Транзакциясы кымбат деп жүрдүң. Жок, мен силерге суроо берип атам. Аларды кое тургула, мен силерге эмнеге ошол коин деп койгула деген. Эмнеге? То есть элдисипа, бул дагы биткоинга окшошун, биткоинге окшошун деп. Маркетингге ход дебейсиңерби баягы? Эмнеге силер маркетингге ход кылып элди заблужденияга киргизип атасыңар? Бул маркетингге ход дегидей, бул жок, бул деген силерден алып аткан кишилер бул покупатель эмес да. Бул потребитель эмес. Нурдин байке. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.